Аптанын башында Сооронбай Жээнбеков Режеп Тайып Эрдогандын чакыруусу менен Түркия Республикасынын 95 жылдыгына жана Стамбул шаарындагы жаңы аэропорттун ачылыш шазамына катышты. Президент сапардын жүрүшүндө Пакистандын президенти Ариф Алви жана UFC'нин чемпиону Хабиб Нурмагомедов менен жолугушту. КЗТПнын саясий кеңеши Иса Өмүркуловду партиядан чыгарды. Маалыматта Өмүркулов партиянын максаттарына жана уставына каршы келген иштерди кылганы айтылат. Иса Өмүркулов маалымат жыйыны уюштуруп, саясий кеңештин 7-8 мүчөсү гана чечим кабыл алгандыгын, бул чечим легитимсиз экендигин билдирди. Издөөдө жүргөн Аскарбек Шадиевдин депутаттык ыйгарым укуктары токтотулду. Мухаммед Калый Абылгазиев Астана шаарында КМШнын өкмөт башчыларынын кезектеги жыйынына катышты. Жыйында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев келген өкмөт башчылары менен жолукту. Улуттук банк төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун 10 жылдык тажрыйбасы үчүн 2015-жылы алган ссудасынын 5 миллионго жакын карызын кечти. Айыл чарба министрлиги кабарлагандай, Кыргызстандын Ташкенттеги элчилигинде Өзбекстанга картошка жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө.